Ешкімнің баласы ауырмасын. Бала ауырған қиын екен. Бұл қиналса қоша қиналып, елден қанша тезірек ақша жоғалса тезірек кетіп қалар деген ойдамыз. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыр инибиздин үйүнө келдик. Азыр калыс тууралуу кеңирээк бул жак апасы болот экен, Куркай эже маалымат алсак. Куркай эже жашсызбы? Ошол калыс жөнүндө кеңирээк маалымат берсеңиз, кандай болуп бул ооруга чалдыкты? Биз мурда ошо оор ооруганын билбей эле жүрө бергенбиз. Билбей жүрө бергенибизге 10 жыл болуп кетиптир. Мамакеев больницасынан болот деп биз УЗИге түшүрдүк. УЗИге түшүрүп эле анан эме кылсак, ошо Альбек оккоз курту бар деп чыгып калды. Анан Мамакеевден деле болот деп айткандарына карап эме кылып барсак, аяктан ачып жаап коюшту. Биздин колубуздан келбейт экен, Индияга алып баргыла деп эме кылышты да, сунушташты. Индияга $30,000 эмесинде акча керек экен. Сону биз элден жардам сурап, элден чогултуп бир аз чогулуп калды. Калыстын ошол операция кылгандан кийин калыстын толук жакшы болуп кетишине кепилдик бердиби? Толук кепилдик бере алдыбы? Индиядан жакшы болот деп айтып атышат. Толук эле кепилдик берип атышат. Донорго кызым болот, 18 жаштагы кызым. Ешкімнің баласы ауырмасын. Бала ауырған қиын екен. Бұл қиналса қоша қиналып, елден қанша тезірек ақша жоғалса тезірек кетіп қалар деген ойдамыз. Азыр $15,000 жоғалып тоқтап қалды. Бұдан ақ жоғалтқанға әрекет қылып, жардам беріңіздер. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыркы учурда калыстын абалы күндөн күнгө оорлошуп келет. Андыктан баарыбыз биргеликте жапа турмак, көптү кырса көл болот демекчи, биргеликте жардам кылууну суналам. Аллах Таала керемет Куранда "Лен танану бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун" өзүңөр жакшы көргөн нерсени садака, нафака кылмайынча ийгиликке жете албайсыңар дейт. Андыктан баарыбыз биргеликте ушул калыстын элге, жерге, динге кызмат кылам деген жакшы бир ниеттер бар экен. Ошол ниеттерине жетишине баарыбыз биргеликте жардам кылууну суналам.